Рахмат, урматтуу депутаттар. Аталган маселе абдан маанилүү, өзүңүздөр билесиздер. Элибизде коомчулукта аябай чоң резонанс жаратты. Бул абдан кыргыз элине, кыргыз улутуна чоң сокку болду. Бул чечим мындай чечим болушу мүмкүн эмес болчу биздин өлкөбүздө. Андыктан мен өзүмдүн пикиримди айта турган болсом, ушул чечимди кабыл алынган Конституциялык сот анын төрагасы токтоосуз түрдө жумуштан кетиш керек кызмат ордуларынан. Анткени бул абдан уят иш. Кыргызга мындай кыянатчылык, кыргыз элинин наалатына калган, келечекке балта чапкан мындай осол иш болбош керек болчу. Андыктан мына айла жок, ошол чечимди оңдош үчүн ушундай маселелер кирип атат. Бул абдан жат көрүнүш. Андыктан мен ошо Конституциялык соттун төрагасы баш болгон Конституциялык соттун курамын толугу менен кызмат ордуларынан өз ыктыяры менен кетишин мен талап кыламын.